Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Жалал Абад Крим чөйрөнүн дагы 5 өкүлү кылмыштуу жолдон баш тартышты. Жалал Абад облусунда 5 жаран кылмыштуу чөйрөнүн идеологиясын колдобой тургандыгын билдирип чыгышты. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Малым болгондой 9-11 октябрь күндөрү облус аймагында милиция тарабынан бандит аталышында профилактикалык иш-чара жүргүзүлгөн. Аталган операциянын алкагында Жалал Абад облустук жана Сузак Новокен Токтогул райондук милициянын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн профилактикалык иштердин натыйжасында кылмыш чөйрөсүндө өз ордулары бар 5 жаран Камчы Көлбаевдин идеологиясын колдобой тургандыгын билдирип чыгышты. Алар мындан ары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына баш ийип жашоого, эгерде мыйзам бузса жоопкерчилик тартууга даяр экендиктерин айтышты деп билдиришти милициядан. Эсиңиздерге сала кетсек, 4 октябрда Кыргызстанда УКМК Кримдөбөл Камчы Көлбаевди кармоо жүргүзүп, операция учурунда Көлбаев жок кылынганы кабарланган. УКМКнын маалыматы боюнча кармоо учурунда Көлбаев атайын багыттагы кызматкерлерге куралдуу каршылык көрсөтүп, ага жооптуу ок атылганда Кримдөбөл жараат алып окуя жеринде көз жумган. 5 октябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Камчы Көлбаев кармоо операциясы учурунда УКМК кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөтүп, ага байланыштуу жок кылынганын билдирген. Ошондой эле ал мындан ары Кыргызстанда кылмыштуу топтор болбой турганын айткан эле. Акыркы күндөрү Кыргызстандагы Крим чөйрөгө тиешеси бар адамдар кылмыш дүйнөсүнөн баш тарта турганын, мыйзам боюнча жашай турганын айтып чыгышууда. Келишим, сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыкты кылууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын Метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары кармалды. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары Замирбек Карашев кармалганын Спутник Кыргызстан агенттигине ишенимдүү адамдар билдирген. Азырынча Карашев кайсы иш боюнча айыпталып жатканы белгисиз. Ал бажы кызматындагы орунбасарлык кызматта 2 жыл, тагыраагы 2019 жылдан 2021 жылга чейин отурган. Соц тармак колдонуучулар аны бажыда коррупция жок деген сөзү менен эстеп калышкан. Парламент Орусия менен бирге абадан коргонуу системасын түзүүгө макулдук берди. Жогорку кеңеш Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы абадан кол салуудан коргонуунун бириккен региондук системасын түзүү жөнүндө макулдашууну жактырды. Коргоо министринин орунбасары Алмазбек Карасартов келишимге ылайык Орусия тарап Кант шаарындагы авиабазанын жанына абадан кол салуудан коргонуу бөлүкчөлөрүн жайгаштырарын билдирди. Ал үчүн авиабазага жанаша жайгашкан 5 гектар жер тилкесин убактылуу пайдаланууга берүү каралган. Абадан кол салуудан коргонуу бөлүкчөлөрүн Кыргыз тарап башкарат. Ошол эле учурда күнүмдүк ишинде каржылык, материалдык, техникалык камсыздоо жана башка иш-чаралар бөлүкчөлөр Орусия өкүлүнүн карамагында болот, деди Карасартов. Андан соң депутат Айжигитов Кыргызстанда абадан кол салуудан коргонуу системасы такыр жокко эсе экенин айтып, бул келишим абдан зарыл деп билдирген. Андыктан 3 окуудан колдоп берүүнү суранган. Натыйжада парламент келишимди 3 окуудан тең ратификациядан өткөрдү. Урматтуу кыргыз эли, мага жардам бериңиздер. Россияга барып, тамагымды жашып келейин. Сендерден ыраазымын. Азырда оор акыбал болуп кетип атат. Көрүнүшү тыш өңү жакшы эле, кыймылдашы, немеси жакшы. Только судурук берип атат, 40 болуп калып атат температурасы. Операция болгон жери ириндеп, ылжырап кетип атат. Тамак да жута албай атат. 2 күндөн бери тамак жакшы жебейт. Сиздерден өтө суранам, ушу кызыма жардам бериңиздер деп. Кыйналып кеттик. Картага кол өтпөйт деп чыгат. Өзүм да ушул кыздын аркасынан сахарым көтөрүп сүйлөгөнүмдү да билбей калып атам. Сураны сиздерден жардам бериңиздер. Байсалов Кыргызстан Кытай жарандарынын бир бөлүгү үчүн визасыз режим киргизет. Кытай жарандары үчүн визасыз режим киргизүү чечими кабыл алынды. Тагыраагы Гонконг менен Макаонун резиденттери үчүн уруксат берилет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Эдил Байсалов бир алкак бир жол демилгесинин 10 жылдыгына арналган Кыргызстан-Кытай достук жыйналышында билдирген. Анын айтымында мындай чечимди элдик дипломатияны өнүктүрүү үчүн министрлер кабинети кабыл алды. АКШ, Улуу Британия жана Европа биримдигине ачык визасы бар Кытай жарандары дагы бул артыкчылык менен колдоно алышат. Жапаров криминал тууралуу билдирүү кылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров
өз Facebook баракчасы аркылуу билдирүү таратты. Анда Акылбек Жапаров чет өлкөдөн келген инвесторлар карапайым калкыбыз, жөнөкөй бизнесмендерибиз үчүн Кыргызстан бейиштин төрүндөй эле болот. Демократия, сөз эркиндиги мындан да өркүндөйт. Мындан ары криминал деген түшүнүк болбойт. Ар бир айылдагы мен чорныймын дегендерди эл өзүңөр жана жергиликтүү милиция жогорку бийликке жеткирип турсаңар болду. Калганы биздин ишибиз деген Акылбек Жапаров. Эл өкүлү Элдар Сулайманов өткөн жуманын 5-күнү кесиптешим Аида Исатбек кызы экөөбүз Ош шаарында Кыргыз Республикасында жарандардын ден соолугун коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын долбооруна киргизилип жаткан сунуштарды талкуулаган тегерек столго катышкан. Аталган жыйынга дарыгерлер, профессорлор, медициналык мекемелердин өкүлдөрү, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кызматкерлери, Ош шаардык кеңешинин депутаттары, эксперттер, ошондой эле онкология маселелери боюнча адистешкен жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Калкка онкологиялык жардам көрсөтүү жөнүндө колдонуудагы мыйзамда залалдуу шишиктерден жапа чеккен бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүүдө мамлекеттик монополия бар. Мындан улам жеке клиникалар рак илдетине чалдыккан жарандарга паллиативдик жардамды гана көрсөтө алат. Биз ушул жылдын июнь айынан тарта тиешелүү эксперттер менен биргеликте медициналык жардамдын сапатын жогорулатуу максатында бул чөйрөгө жеке менчиктин түрүн киргизүүгө багытталган мыйзам долбоорун даярдап бүтүп калдык. Бирок жакында эле министрлер кабинети өзүнүн жаңы мыйзам долбоорун киргизди. Аталган мыйзам долбоорунда дагы биз сөз кылып жаткан бейтаптар мамлекеттик медициналык мекемелерден дарыланышы керек деген норма сакталып калган. Учурда бул мыйзам долбоору жогорку кеңештин жалпы жыйынында биринчи окууда жактырылды. Биз болсо экинчи окууга өз сунуштарыбызды киргизүүнү көздөп жатабыз. Талкуунун жүрүшүндө рак оорусунан жапа чеккен адамдарга адистештирилген медициналык социалдык жардам көрсөтүүгө байланышкан маселелердин кеңири чөйрөсүнө көңүл бурулду. Атап айтканда алар бейтаптарга тандоого мүмкүнчүлүк берүүгө багытталган демилгени колдошту. Ошону менен бирге жеке клиникалар рак ооруларын диагностикалоо, дарылоо жана алдын алуу боюнча бардык белгиленген стандарттарды сакташы зарыл экенин белгилешти. Аталган тегерек столдо уюштурган Кыргызстандын аялдарынын альянсы коомдук фондуна ыраазычылык билдирем. Биз биргеликте элибиздин жыргалчылыгына кызмат кыла турган натыйжалуу мыйзам долбоорун иштеп чыга алабыз деп ишенем деген эл өкүлү Элдар Сулайманов өз Facebook баракчасы аркылуу. Мен мына жерде ден соолукту чыңдоо борборуна келип, 10 күндөн бери лечение алдым. Лечениясы жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы болуп калдым. Келгиле лечение алгыла. Gelip неме кылып ден соолуңарды чыңдап кеткиле. Кыздарга чоң рахмат. Кудайым өмүрлөрүн берсин, бактылуу болсун, өмүрүн берсин, бактарын берсин. Ушу элдин алкышын алып жүрө берсин. Бактылуу кыздардан, балдардан болсун. Ысык көлдөгү жаратылыш паркында күрөң аюунун саны көбөйдү. Ысык көлдөгү Хан Тенгири жаратылыш паркында кызыл китепке кирген күрөң аю көбөйдү. Бул тууралуу аталган парктан билдиришти. Маалыматка караганда аюудан тышкары жапайы жаныбарлардын саны да көбөйгөн. Росатом Кыргызстанда шамал электр станциясын курууну көздөөдө. Росатом компаниясы Кыргызстанда шамал электр станциясын курууну пландап жатканын компаниянын маалымат кызматы кабарлады. Бүгүн Nova Wind компаниясынын Росатом мамлекеттик корпорациясы шамал энергетикалык дивизионунун башчысы Григорий Назаров менен Орусия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башчысы Артем Новиков Ысык көл облусунда шамал электр станциясын куруу боюнча инвестициялык долбоорду иштеп чыгып, аны ишке ашыруу боюнча макулдашууга кол коюшкан. Росатомдун адистери өлкөдөгү электр энергиясынын тартыштыгын чечүүгө салым кошуу үчүн бардык аракетин жумшайт деген Назаров. Орус Кыргыз өкмөт башчысы Ысык көлдү күн станциясын куруу боюнча долбоорда иштелип жатканын белгилеген. Ал фонд Кыргызстандагы электр энергиянын тартыштыгын азайтуу үчүн инвесторлорду тартууга басым жасап жатканын кошумчалаган. Белгилей кетсек, Жалал Абадта Орусия Кыргыз аймак аралык 5-конференция өттү. Анда эки өлкөнүн өкүлдөрү соода, туризм жаатындагы долбоорлорду финанслоону талкуулашкан. Андан сырткары бизнес сессия көргөзмөсү өттү. Иш-чарага өлкө башчысы Садыр Жапаров менен Орусиянын лидери Владимир Путин онлайн катышкан. Кыргызстан ишенимдүү өнөктөш Садыр Жапаров орусиялык бизнеске кайрылды. Кыргызстан менен Орусиянын региондордун кызматташуусу эки тараптуу мамилелердин ажырагыс бөлүгү жана негизи. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирди. Өлкө башчы Жалал Абадта өтүп жаткан Орусия Кыргыз региондор аралык 5-конференциясында видео байланыш аркылуу сүйлөгөн. Региондор аралык конференциянын форматы салтка айланып өзүнүн актуалдуулугун жана зарылдыгын көрсөттү.
Кыргызстандын облустары менен Орусиянын субъектилеринин диалогу бул эки өлкөнүн көп пландуу кызматташуусун өстүрүү үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Сиздердин конференцияга катышып жатканыңыздар энергетика, айыл чарба, өнөр жай жана туризм сыяктуу тармактардагы бирдиктүү долбоорлорду ишке ашырууга кызыгууңуздар бар экенин кабар берет, деди Жапаров. Өлкө башчы бүгүнкү күндө өнөр жай тармагына заманбап жана инновациялык технологияларды киргизүү тапшырмасы турганын белгилеген. Региондор аралык конференциянын платформасы өкмөттөр аралык комиссия жана бирдиктүү өнүктүрүү фонду менен биргеликте соода экономикалык мамилелерди чыңдоого, масштабтуу долбоорлор үчүн инвестицияларды тартууга ниеттенүүдө, деди президент. Жапаров эки тараптуу аракеттердин арты менен элдердин бакубат жашоосу үчүн жаңы идеялар менен долбоорлор ишке ашаарына ишеним арткан. Дагы бир ирет белгилеп кетейин, тараптардын кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүнүн келечеги жогору. Өз өлкөмдүн динамикалык жана туруктуу өнүгүшүн жактаган мамлекет башчы катары орусиялык ишкерлерди Кыргызстанды ишенимдүү өнөктөш катары кароого жана ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырам, деди Жапаров. Президент конференциянын жыйынтыгы эки тараптуу мамиленин бардык багыттарынын өнүгүшүнө чоң түрткү берерине ишенерин кошумчалаган. Конференциянын жыйынтыгы менен $3,5 миллиард келишимге кол коюлган. Орусия менен Кыргызстандын өкүлдөрү кызматташуу долбоорлорду каржылоо, соода, туризм жана ритейл тармактары боюнча талкуу жүргүзүшкөн. Программа өнөр жай объектилерин кыдырууну, Орусия менен Кыргызстандын региондорунун достук паркына капсула салуу аземин, көргөзмө жана бизнес сессияларды камтыйт. Иш-чара эки өлкөнүн алакасын бекемдөөнү көздөөдө. Президенттин иш башкаруучусу жаңы ак үй 39,000 чарчы метрди түзөөрүн билдирди. Жаңы ак үй президентибизден калган мурастардын бири болуп калат. Аталган курулушту баштоо муктаждыгы өлкөдөгү административдик имараттардын эскиргендигине жана шаар ичинде тыгын жаратпоо максатында келип чыккан. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Алгачкы долбоордо ак үйдүн аянты 17,000 чарчы метр болгон. Кийин президенттик администрациянын кызматкерлери 39,000 чарчы метрге чоңойтуу керектигин айтышкан. Мына ушул себептен аталган долбоорду ишке ашырып жаткан компанияга бериле турчу жердин аянты чоңойтулган. Биздин ак үй биз көрүп келген өлкөлөрдүн биринкине караганда чоң, ал эми баасы жагынан 8-9 эсе арзан курулууда. Курулуштун сапаты жакшы, заманбап эл аралык талаптарга толугу менен жооп берет. Аталган имарат жогорку деңгээлдеги конокторду тосууда. Мамлекеттик иш-чараларды өткөрүүдө керектүү шарттарды камсыздоо менен катар кыргыз элинин сыймыгы болот, эшигин көрүп төрүнөт демекчи элибиздин мамлекетибиздин жүзү болгон имараттын курулушу өлкөдөгү архитектуралык баалуу жайлардын бири болуп, эл үчүн кызмат кылып турат, деп жазды ал.